Бейиш нуру. Сабырдуулуктун баатыры болгон Аюп алейхиссалам. Анын атактуу окуясы баарыбызга белгилүү болсо керек. Ал аябай катуу ооруп, денесин жара басып кетет. Жаралары курттап, натыйжада денесин жей баштайт. Ал курттар тилине жана жүрөгүнө, башкача айтканда Аллахты эстеп, аны таанып билчү аймакка жеткенде гана Аллахка дуа кылып кайрылат. Тагыраак айтканда ал өзүнүн жеке кызыкчылыгы үчүн дуа кылбайт. Тескерисинче кулчулугума зыян тийбесин деп дуа кылат. Анбия сүрөсүнүн 83-аятында «Мага бир балее келди, а сен боорукерлердин эң боорукерисиң» деп Аюп алейхиссалам ушул жогорудагы дуаны айтып Аллахка кайрылат. Бул жерде биз сабак ала турган кандай маани бар? Рысалей Нур тафсирлеринин илемалар аттуу китебинде бул маселе тууралуу мындайча баяндалат. Ооба, Аюп алейхиссаламдын сыртын аябай жара басып кеткен эле. А биздин болсо ич дүйнөбүздү, тагыраак айтканда рухубузду, жан дүйнөбүздү, жүрөгүбүздү жара басып кеткен. Эгер ичибизди сыртыбызга оодарсак, Азирети Аюп алейхиссаламдан да көп жаралуу, оорулуу көрүнөбүз. Биздин ар бир кылган күнөөлөрүбүз, акылыбызга келген шек күмөндөр рухубузда, жан дүйнөбүздө жараларды пайда кылууда. Аюп алейхиссаламдын жаралары анын кыска бул дүйнөлүк жашоосун коркунучка салса, биздин ички руханий жараларыбыз түбөлүктүү болгон акырет жашообузду коркунучка салууда. Эгер биз ошол жан дүйнөбүздөгү жараларды батыраак айыктырбасак, анда бул дүйнөдө эч нерсе деле сезбешибиз мүмкүн. Бирок акыретте ал жаралар бизди азапка салышы толук ыктымал. Демек биз Аюп алейхиссаламдын дуасына андан да көбүрөөк муктажбыз. Жогоруда айткандай, ал заттын жараларынан курттар пайда болуп, алар жүрөгүнө жана тилине чейин жетип калган эле. Дал ошондой эле биз жасаган ар бир күнөөдөн улам жан дүйнөбүздө жаралар пайда болуп, ал жаралардан ыйманды алсырата турган шек күмөндөр пайда болууда. Натыйжада ал шек күмөндөр жүрөккө жетип, Аллахка болгон ишенимди алсыратып, тилибизди зикирден жийиркентип жатат. Ушул күнгө чейин эч ойлодуңузбу? Эмне үчүн ибадат кылууга күчүм жетпей алсыз болуп жатам деп? Же болбосо эмне үчүн намазымды араң окуп жатам деп эч ойлондуңузбу? Демек, жогоруда айтылгандай аздыр көптүр күнөөлөрдү кылып олтуруп, натыйжада жүрөк ошол ыйык нерселерден тажап калган экен. Тил бул жүрөктүн котормочусу. Жүрөктө эмне болсо, тилден ошол нерсе угулат. Күнөөлөргө аралашканыбыз үчүн ошол тилибиз зикирден тажап жатат, ырахат ала албай жатат. Күнөө кичинекей болсун, чоң болсун, жүрөккө таасирин тийгизип олтуруп, жүрөктү карартып, натыйжада ыймандын нурун жүрөктөн чыгарып жибере турганчалык даражада жүрөктү катырып салат. Унутпа, ар бир күнөөнүн ичинде капырчылыкка алып барчу жолдор бар. Эгер ошол күнөөнү тооба кылуу менен, истигфар менен тезирээк тазалап жок кылбасак, абалыбыз оор. Аюп алейхиссаламдын жараларынан курттар пайда болсо, биздин ошол күнөөдөн улам пайда болгон жараларыбыздан керек болсо руханий жыландар пайда болуп, жүрөгүбүздү, жан дүйнөбүздү уулайт, чагат. Мисалы, уяттуу күнөөнү бир адам жашыруун жасады дейли. Ал күнөөсүнөн башкалардын көрүп калуусун эч каалабайт, туурабы? Ошол кезде сени периштелер көрүп турат деген ой аны аябай кыйнайт. Ушул периште деген нерсе болбогондо деп аларды четке кагууну каалап калат. Дагы бир мисал, тозокко алып барчу күнөөнү кылган адам батыраак тооба кылып, Аллахтан кечирим суроосу керек. Антпесе, тозоктун азаптарын уккан кезде жүрөгүндө кана эми тозок деген нерсе болбогондо деген арзуу пайда болот. Натыйжада бирөө тозокту ким көрүп келиптир деп койсо, дароо эле туура айтат деп ошол сөзгө чоң далил сыяктуу жабышып алат. Жалкоолугунун айынан намаз окуган адам сыгыла баштайт. Ичинен ушул намаз деген сыяктуу нерселер болбогондо жакшы болмок деп ойлонот. Натыйжада Аллахтын барлыгы тууралуу кичинекей эле шек күмөн пайда болсо, дароо ага жабышып алат. Ааламда Аллахтын бар экендигин бүткүл нерсе көрсөтүп турганы менен иши да жок. Ал адам жалкоолугунун айынан кичинекей намаздын кыйынчылыгынан качканы менен акыретте аябай чоң
кыйынчылыктуу, машакаттуу азапты мойнуна жүктөп алганын сезбей жатат. Чымындын чагуусунан качам деп жыландын чагуусуна дуушар болгону менен иши да жок. Унутпа, чоң болсун, кичинекей болсун, ар бир күнөөнүн ичинде каапырчылыкка алып барчу жолдор бар. Ролик Рисале Нур аттуу Курандын тафсиринин маанисинен алынды. Бейиш нуру.